Саламатсыздар. Жакшыбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Бул жерде административдик бөлүмдөр жайгашкан. Бул жерде морендердин бөлүмү, жана бухгалтерия бөлүмү, жана китепкана, коворкинг бөлүмү жүрүштүр. Мына бош убакытты өткөрүп, тапшырмаларды аткарышат. Жана өзүбүздүн кабаттабызда окуу жай класстары, жана ошо экинчи кабатта жүргүзүлөт компьютер класстары көрсөтүлгөн, жана кыскача презентация даярдаган сунуштар келет. Компьютерлік класстарыбыз, ошо биз компьютер заманбап компьютерди заманбап жана интерактив доступпармен камсыздадык. Бир класста ошо 20 окуучу окуйт. Жана бөлүмдө кыскача презентация даярдап беребиз сиздерге. Заводдук мамлекеттик келген практиканттарыбыз, окуучулар жана Бишкектен келген мугалимдерибиз студенттерге веб-сайттарды, мобилдик тиркемелердин ички логикасы, механизмин жазыштырып атам. Өзүм жабып аткан болом, ушул жерде турам. Ошондуктан ушул IT чөйрөнү өнүктүрүүгө салым кошоюн деген ниеттемин. Азыркы учурда бул жерде IT академиясында 7 жаштан 4 жашка чейинки өспүрүм балдарга Scratch программалар тилин үйрөтүп жатам. Бүтүндөй өлкөнүн аймагынан бардыгы специалист болчу. Мейли саясатчы, мейли IT тармагы эмес, бардык тармактардан бирдей чыгыш керек да. Мына ошондо өлкөдө жалпы анан текши өнүгүү болот да. То эгерде бир эле тараптан, крайдан жалаң эле чыгара берсек, баягыдай адистерди топтой берсек, анда башка аймактарыбыз, башка аймактар өтпөй калат. 15-20 жылдан бир да министрлик, бир дагы баягы губернатор, область, район керек болсо айыл өкмөтү дагы кагаз, ручка иштерин унутат. Ал тез эле келет да. Ошону биз азыр цифровизацияны толук кандуу киргизип алсак, андан кийин анан колдонбой калабыз, үйдө отуруп алып иштеп каласың. Мисалы азыр мына бүт цифровизацияны киргиздик, машинизацияны үйүндө отуруп алып сатып коесуң. Үй оформить этсең, керек болсо банктан кредит оформить этсең дагы бүт электронный үйдө отуруп алып оформить этесиң. Эгер акча алгың келсе гана банкка барасың. Мына сиз айтып атасыз, бу жакта Бишкекте отуруп алып, мен Америкада иштейм деп. Эмне акыта атасыздар, туура? Үйдө Бишкекте отуруп алып, сиз Америкада иштеп атасыз да. Алар сизге зарплата төлөп атат. Канча аласыздар? Зарплата эмне акы? 200 ашат. 200 000 сомдон ашат, э? Мына, көрдүңөр балдар. Үйдө отуруп алып, IT тармагы менен Америкада иштеп атат, 200 000 сом зарплата алат. Мындай адистерибиз бизде Бишкектин, биздин Кыргызстандын территориясына 1000ге жакын, туура? 1000ге жакын. Келечекте 10 000 болуш керек. Жылмайып коюңуздар.